Арбаңыздар, Котманды кошуга кечиңиздер менен, ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү биздин көрөрмандар. Жалпыңыздарга Котман кеч каалап, Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү башталды. Барыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу жана ийгиликтүү болсун. Күндөрдүн султаны жума күнү сиздер менен түз эфирде амандашып жатам. Аты жөнүм Расул Акматов. Ардактуу көрөрман, буюрса жарым саат биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыдан биздин эфирибизде жаланган жандуу чыгармалар, жана ошондой эле өзгөчө каалоо тилектер, жана ошондой эле өзгөчө белектер. Бүгүн мен ойлойм бир көрөрманыбыздын баягы бактысынан дал ушул алдыбызда турган белектерди ыйгарып калышыбыз мүмкүн. Анда адаттагыдай эле мен жалгыз эмесмин, ардактуу көрөрман. Эфирдин башынан мен жалпы көрүүчүлөрдөн кечирим сурап кетем, анткени бир аз тамак ооруп атат, кээде баягы карс-курс жетирип калсак туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Мен деле десем, бирок бүгүн коногум дагы өзгөчө ушундай бир тамак ооруп турат экен, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз, ардактуу көрөрман. Андыктан бүгүн мен студиямда атайын конок чакырганбыз. Баткен шаарыбыздын өзгөчө тургуну, жаш таланттууларыбыздын бири, буюрса келечекте көптү үмүттөндүргөн жигитибиз Жумгалбек Эгембердиев бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жумгалбек, куш келдиң биздин студиябызга. Чоң рахмат. Манайлар кандай кечке? Буюрса манайлар жакшы. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кичине болсо дагы ушул Баткен элине кечки жакшы маанайды тартылайлы деп келип калдык буюрса. Атыңды эле угабыз, өзүңдү көрүш өтө табыш кыйын болду. Эмне жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар буюрса азыркы учурда Кыргыз улуттук консерваториясында билим алып жаткан учурубуз. Анан айылга эми сөзсүз түрдө ата энебизди сагынабыз дегендей келип, азыркы учурда айылда жүргөн мезгилибиз. Жакын окуу ачылды, эс алууда окуу ачылды буюрса. Эми жакында Кудай буйрса барабыз. Эми бүтүрүүчүлөр шашпай барат да. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, бүгүн бизде студиябызда Жумгалбек Эгембердиев, жаш таланттуу жигитибиз конокто болот. Өзүңүздөр көргөндөй аккордеон кучактап ушундай даяр болуп турат. Биз айта кетели, көрүүчүлөрүбүзгө эгерде Жумгалга кандайдыр бир сонун жакшы эсмес билдирүүлөр болсо, анда биздин демеушүлөрүбүз бар. Бул албетте өзүңүздөр жакшы билгендей эле Эркатай дүкөнү 7 жаштан баштап 12 жашка чейинки улан кыздарга кийимдердин баардык түрлөрүн жана ошондой эле жакшы бир сапаттуу оюнчуктарды тапсаңыздар болот. Сөз түрдө баасы дагы ыңгайлуу. Ал эми андан сырткары биздин бир демеушүбүз бул Кыргызстан дүкөнү. Бул жерде сиз чекене жана оптун баада ушундай бир үйгө керектүү продуктыларды кылсаңыз болот. Бул жерде дагы баасы сиз үчүн өтө ыңгайлуу. Барыңыздарды ушул эки дүкөнгө сунуштап чакырып кетем. Бүгүнкү биздин эфирибиздин демеушүлөрү өзгөчө оригиналдуу белектер, мынакей ардактуу көрөрмандар, сонун биздин бөөктөргө арналган белектерибиз бар. Шашылыңыздар дейли, 0223 03 03 66 биздин WhatsApp номерибиз, дал ушул номерге азыртадан баштап билдирүүнү калтыра бериңиздер. Биз болсо маегибизди улантып берели. Жумгалбек, мына ушундай бул кесипке тандап калганыңа ким түрткү болду? Бул кесипти тандап калганыма түрткү болгондордун эң биринчи себеби бул менин ата энем. Анан айылдаштарым, анан эң дагы бир чоң түрткү берген десем бул раматылык өзүбүздүн жердеш атабыз десем да туура болчу да. Аппаз Жанаков агабыздын ырлары түрткү берди десем туура болот. Буга чейин ушул жогорку окуу жайга чейин аккордеон ойноп жүрдүңбү, ырдап жүрдүңбү? Аккордеон менен жогорку окуу жайга чейин ооба. Мектепте 11-классымдан баштап Раушан деген агайым бар, ошонун карап жүрүп үйрөнгөнмүн ооба кичине. Келесі эми эфирибиздин башында ушул бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрөлүм. Ар бир үйгө биз сөз түрдө жакшы маанай тартуулап, бир сонун жагымдуу чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы көрөрмандарга? Келиңиздер анда эмесе, мен бул азыр биринчи ырымды Аппаз Жанаков агабыздын ырынан баштап алсам, мени тааныгандар баардыгы таарынат деп ойлойм. Себеби Аппаз Жанаковдун ырлары менен таанылганмын. Анда эмесе, Баткендин даңкын даңазалаган өрүк зарлуу Баткенди өтө жакшы чагылдырган Өрүк зарга кетели чыгармасын.
жүрер чишип кетели өрүк сарыга сунушумду суранам четке какпа сүйүп өзгө жолугуп айлуу түндө сыйынаlı bir gelgen baktımızga sıyınalı bir gelgen sıyınalı bir gelçük baktımızga mül bulaka barabız ay toskonu At çalında şamalda oynoşkonu Geçik peyli bir gelgen baktımızdan Örük zarga giteli, örük zarga giteli Makulu bolçu Örük zarga giteli Örük zarga giteli makul bolçu Ayluu tünden ikelip Süyüp özüdüm Örük zarga çaçalı Gülküp özüdüm Cıldızlardın tereli Çaçılasın Bulaktarga süydürüp Bulaktarga süydürüp Cüzüp özüdüm Bulaktarga süydürüp Bulaktarga süydürüp Cüzüp özüdüm Geçik peyli bir gelgen Geçik peyli bir gelgen Baktımızdan Örük sarga giteli Bat kelime giteli Makul bolçu Makul bolçu Бишкекте бирөөн көрүп калсаң ушинтсин да, Bat kelime giteli. Сонун чыгарма. Сонун чыгарма, азаматсың, рахмат. Эми ушул жогорку жайда кайсы мугалимден ушундай сабак алып атасың? Негизи жогорку окуу жайда окуп жатканыма Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жатканыма азыр буюрса 5-жыл, акыркы курс. Ага чейин даярдоо оперная хоровая студия деген даярдоо курсунда окуганмын. Студияда окуп жүргөн мезгилде кыргызга белгилүү эле жакшы эжебиз Кундуз Ташналиева деген эжеден сабак алып жүргөмүн. Азыр болсо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев агайымдын колунда сабак алып жатам, элдик ырдоо бөлүмүндө. Анан ушул аккордеондон башка дагы кандай инструменттерди ойнойсуң? Аккордеондон башка дагы негизи бизге комуз кирет. Комузду сөзсүз ойнойбуз. Андан сырткары пианино. Азырынан ушул консерваторияда окуган көбүнчө баягы ырчылар баягы окууну бүтө эле келем ушундай бир чыгарма чыгарып, ырдап, клип тартып, ушундай элдин алдына чыгып атат да. Сенде да ушундай бир идеялар барбы? Мындай чыгарма жаратып же обон жаратып? Ооба, ар бир эле ушул жаатка, ушул өнөрдү тандагандан кийин сөзсүз түрдө ар бир адам деле болуш керек. Бизде дагы бар, буюрса аракет кылып жатабыз. Эми жакынкы жылдарда же болбосо күндөрдө жарыкка чыгат деген үмүттөбүз. Демек, обон же чыгармабы? Обон.
Жакшы, анан ушул 5 жыл окудуң, кандай бир кызыктуу окуялар болду? Балким ушул Чакан университетинин концерттеринде баягы катышып ырдап жүрдүң дегенде, чоң сахнага кадам таштай элексиңби же таштадыңбы? Студияда окуп жүргөн мезгилде эми ал жерде хор болчу. Хордогу балдар менен көп жактарга барып концерт коюп калдык. Анан консерваторияда окуп жаткан мезгилде деле көп концерттерге барып ырдап калабыз, аткарып калабыз. Өзүбүздө болгон концерттерге, мисалы үчүн Нооруздарда, анан көчмөндөр оюну, ошол сыяктуу иш-чараларга катышып турабыз. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, биз сиздерге дагы бир эскерте кетелим. 0223 03 03 66 биздин телефон номери иштеп жаткан учуру. Дал ушул номерге Жумалбек мырзага каалоо тилектер же болбосо суроолоруңуз бар болсо, сөзсүз түрдө жиберсеңиз болот. Биз түз эфирден окуп өз дарегин жеткиребиз. 0223 03 03 66 номер иштеп жаткан учуру. Келиңиз, анда ушул консерваторияда дагы ушундай бир баягы аттуу баштоочулар деле ушул жерден чыгып атпайбы? Негизи баягы барган жерде жандуу ырдагандан коркпойсуңбу? Жок. Эми тандаган кесибиз ушул болгондон кийин, үн болгондон кийин кантип? Үндү кантип тарбияласа болот? Үндү тарбиялоонун жолдору биринчиден сууктан сактаныш керек. Баягы көздү сактайсың го, көздүн карегине сактоо деп ошол сыяктуу эле тамакты дагы ошондой сактоо керек. Суукка калтырбаш керек, өтө суук же өтө ысык ичпеш керек. Андан сырткары үнгө залал берчү ичимдиктер, мисалы үчүн негизи эле ичимдиктер, газдуу ичимдиктер болбойт. Андан сырткары ырдаган алдынан болбойт эчкене же? Жок, негизи эле үндү сактоонун жолу, анан ырдаардан алдын биз көбүнчөсү көбүрөөк уктасаң жакшырдайсың, көбүрөөк эс алыш керек, көп сүйлөбөгөнгө аракет кылыш керек. Ошол анан распевка жасап туруп, анан кийин ырдаш керек. Биз мисалы эфирибизге көп эле буга чейин таңкы берүүлөргө коноктор чакырганбыз. Негизи эле чынында эле ушундай бир ырчы адамдардын үнү күндүз уктап, түндөсү ойгонот деген ушундай барбы, чынбы ушул сөз? Күндүз уктап дегени мен ойлойм, күндүзү адам кечке кыймылда жүрөт, анан чарчайт, чарчаган мезгилде үн дагы кадимкидей чарчайт, анан отуруп калат да, ырдаганда объем чыкпай калат, өзүң ойлогондой ырдай албай каласың. Анан кечеси дегени бул кичине уктап эс алганда үн жакшы чыгат да, коңур үн ошондо чыгат. Азыр менин үнүм негизи эле уктап атат. Күндүзү да, түндөсү да болуп атат. Ошондон көрөрмандардан кечирим сурайбыз. Кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Так. Кийинки чыгармабыз белгилүү эл артисти Сыймык Бешекеев агабыздын Ай жаркын деген чыгармасын аткарып берейин. Көркүңө көзүм тойбой тасыл эркен, көдөндө арзум ыйлайт сага деген, армансыз бул жашоодон өтөт кодеңи. Ай жаркын сени сүйүп сага жеткен, армансыз бул дүйнөдөн өтөт кодем. Ой, ай жаркын сени сүйүп сага жеткен. Мергендин огу жетпес аркарсыңбы, менетке чырмалган жең аркансыңбы,
Adamdan sendey solu jaralabım. Akıldan adaştırganı kaltarsın bu. Adamdan sendey solu jaralabım. Oy ay jarkın o adaştırganı kaltarsın bu. Tuylağan ağın suda balık boludum. Tuşalıdım, tutalandım, kar boludum. Adaşım arzudan yolu tappay jürsem. Ay jarkın şola çaçkanı jarık boludum. Adaşım arzudan yolu tappay jürsem. Oy ay jarkın o şola çaçkanı jarık boludum. Ay jarkın o şola çaçkanı jarık boludum. Oy jarık boludum. Рахмат, энеңизге берекем. Ana ушундай жагымдуу чыгармалар албетте бул кечки Баткен көрсөтүүсүндө. Ардактуу көрөрмандар, сиз бизди түз эфирде көрүп жатасыз. 223-03-03-66 биздин WhatsApp номерибиз иштеп жаткан учуру. Негизи эле Жумалбек ушул кандай репертуардагы ырларды көбүнчө ырдайсың? Кандай темада? Кандай темада? Тема Албетте биринчиде сүйүү, экинчиде ата мекен. Жок. Сүйүү дегенде бул сүйүүнүн мааниси көп да, ата эмеге болгон сүйүү. Ата мекен. Ооба, сүйүү жөнүндө. Анан Кыргызстан жөнүндө, ата мекен жөнүндө сыйкына, ата эне жөнүндө, анан лирикалык ырларды. Негизи менин кесибим элдик ырдоо бөлүмү болгондуктан эски ырларды өчүрбөй сактап калуу. Анан мына ушундай азыр сурайын деп атканым, ушул окуу ачылды да. Барып айтканын себеби баягы тойлордон бошоп айтасың же кандай? Бир себеби ошол, анан бир себеби келгенден кийин, бул жака келгенден кийин кичине жалкоолук деген нерсе карап калат. Ата энең эркелеп, алардын жанынан чыккың келбей, ошентип анан кичине кечигип барабыз. Демек, быйыл бүтүрүүчү курс, Буйруса. Негизи ушул тойлордо кандай болот? Азыр эми баягы тойдун убагы дегендей чакыруулар. Тойлорго чакырган жерлерге барып жатабыз. Анан мүмкүнчүлүккө карайбыз. Үйдөгү дагы жумуштарды бүт баарын бирдей алып кеткенге аракет кылып жатабыз. Эми мына ушул окуу жайды бүткөндөн кийин алдыда кандай пландар бар? Ушул шаарды эле калайын деген ой барбы же чыгармачылыкта улантып дегендей? Ооба, албетте сөзсүз түрдө чыгармачылыкты улантабыз. Окууну бүткөндөн кийин шоу-бизнеске аралашайын деген дагы чоң үмүттөр бар. Буйруса элдин керегине жараган татыктуу уулдардан болобуз деген үмүттөмүн. Ушул шоу-бизнес деп калдык. Шоу-бизнестен мындай бир жакындар барбы, тааныштар, колдоо көрсөтүп, Жумалбек чык сен дагы деп тургандар? Бар. Эң биринчи бул менин өзүмдүн агайым, Токтойбек агайым. Андан сырткары дагы бирге тойлорго барып жүргөн эжелерим бар. Көп эле санап отурса. Жакшы. Биз көрөрмандарга да бир эскерте кетебиз. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Сиздер кечки Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Андыктан бизге кошулуңуздар, башка каналга которгонуңуздар. Убактыбыз да азайып баратат. Ошондуктан Жумалбектин жандуу ырларына күбө болуңуздар. Буюрсам, бул сиздер үчүн ушул биздин эфир аркылуу берип жаткан эске алыңыздар дагы. 0223-03-03-66 WhatsApp номерине же болбосо чала бериңиздер. Биз түз эфирден алганга дагы
аракетибизди кылалым. Ал эми биздин ушул демөөрчүлөрүбүз Эркатай дүкөнүнө да учурдан пайдаланып ыраазычылык айтабыз. Мына ушундай сонун бизге белектерди берген үчүн андан сырткары Кыргызстан дүкөнүнө дагы терең ыраазычылык айтабыз. Ал эми биз болсо улантеребиз, азырда кайрадан Жумгалбектин аткаруусундагы жагымдуу чыгармаларга да кезек беребиз. Кайсыл чыгарманы дагы аткарып беребиз биздин көрөрмандарга? Эмки чыгармабыз дагы бул Баткенибиздин алдыңкы ырчылары раматолог Жолдошбек Мамажановдун «Жазым келчи» деген чыгармасын аткарып берейин. Kaydan жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының, жан эргитип жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдын, жан эргитип жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдын. Булбулсуң бул куштар багында, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күтүм эле гүлүм сагынам, кучагымдан орун берейин, күтүм эле гүлүм сагынам. Kılgırasın mага mınçalып, kirpigiңден сырлы нур тамып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалып. Жазым болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалып, жадырасың жаным тынчалып, ой жадырасың жаным тынчалып. Чоң рахмат. Азыр мен ойлойм, ушул биздин экрандын артында отурган баардык көрөрмандарыбыз кол чабып атат деген ойдобуз. Негизи эле мына ушундай шыкка ушул канча жашынан баягы пайда болуп калды деген да, бирөөнү көрүп же ушундай бир мен дагы ушул келечекте ырчы болсом экен десең керек болмок. Негизи мектепте окуп жүргөн мектепте баягы жаш кезде сураса ким болосуң десе көбүнчө эле доктор же милиция болом дейбиз го. Туура айттыңыз, мен милиция болом деши элем кичинекейим. Анан чоңоюп 9-классты бүткөндөн кийин ага чейин ырдачу элем. Анан ырдап жүрөт элем мектептерде, конкурстарда, ар кандай иш-чараларда ырдачу элем. Бирок ырчы болом деп ойлошум эмес элем да. Кийин анан бара-бара ырдап ачылдым окшойт да. Кандайча ушул консерваторияга тапшырып калдың, ошого кызык болду анда? Консерваторияга тапшырып калганын себеби ошол конкурстар себептүү болду. Унутуп калдым. Ошол Бишкектен келип Баткенде конкурс болгондо андан жеңип, ошентип 11-классында көп эле конкурстарга катышып жеңип жүрүп, Аппаз Жайнаковдун 55 жылдыгына арналган концерт болду. Алардан дагы өтүп, Бишкекке чейин барып, филармонияда концерт коюп келип, ошондон кийин кызыгуу пайда болуп, анан консерваторияга тапшырсам деген ойлор болуп, анан барып, буйруп тапшырып калдым, окуп калдым. Жакшы экен. Анан ушул кароо сунактар эң баягы эсте калган кайсыл кароо сунак болду ушундай фестивалдар? Фестивалдар көп эле болду. Бир эсте калган толкундаткан. Толкундатканы ошол
ал мезгилде жаш болчумунбу билбейм, Апас Жайнаковдун ошол 55 жылына арналган концерт филармонияда болгон эле, чоң концерт болгон. Ошол жака атайын даярданып, аккордеон менен бир ырын даярдап барып, элди көрүп, толкунданып, сүрдөп, өзүм ойноштон эми жаңы үйрөнгөн мезгилим, анан тартынып, агайыма ойнотуп, анан ырдаганда ошол эң сүрдүү толкунданткан учур ошол болсо. Демек, чоң сахнада ошондой эле баштаган кезиңден да, окуучулук жүрүлдү. Анан азыр аккордеон жана комузда эле. Азыр баягы жан дүйнөң менен эми аккордеонду баягы жакшы ойноп калдың да. Аккордеонсуз элестете албайм. Аккордеон бир өкүнүчтүү жери, мен үнгө тапшырганыма байланыштуу аккордеондон сабак жок ошол жагы. Андан сырткары, анан кошумча комуз менен пианино бар. Аларга деле шүгүр. Аларда кичине болсо да өздөштүрүп калдык буюрса. Анан ушундай айылдаштарданбы, же айтор баягы тааныштарданбы ушундай Жумалбек, мага да бир совет бер, кеңеш бер. Мисалы, окуп бүтүп аткандар бар да азыркы жагы. Мисалы, биз деле окуп бүтүп атканда кайсыл жогорку окуу жайга тапшырсак экен деген баягы ойлор келет да. Ошол бүтүрүүчүлөргө негизинен кандай бир кеңеш берет элең? Кеңеш сураган, сиз айткандай 11-дө бүткөн мезгилде жаш болот экен, бала кайда барышын билбейт. Анан кызыккан болсо, анан өзүндө шыгы бар болсо, музыканы тапшыргыла, качпагыла деп айтат элем. Себеби музыка менен жашаган адам эч качан ачыкка калбайт. Кайсыл жерде болосун өзүнүн анын жаап таап жеп кете алат. Сонун, албетте маданият өкүлдөрү сөзсүз түрдө элге жакшы бир жагымдуу чыгармаларын ырдап турган болсо, анын арты менен өзүң айткандай эле ушундай нанын таап жейт дегендей. Бир соңку чыгармага кезектер эле, андан кийин убактыбыз дагы жыйынталып баратат экен. Сизге анан эркин жагым берет, азыр бир жагымдуу чыгарма болсун. Дагы бир Апас Жайнаков агабыздын, атабыздын жагымдуу бир апаларыбызга арналган, апаларыбыз аман болсун дейли. Негизинен бизди көбүнчө эле ушул чоң улуу курактагы көрүүчүлөрүбүз көрөт, учурдан пайдаланып, дал ошол сиздин дагы ата энеңиз көрүп жаткан болсо, баардык ошол ата энелерге, биздин көрөрмандарга деп анда Бадам гүлү деген чыгарма. Апаларыбыз аман болсун. Жашыл кырда жаздын гүлүн урутанат, бадам гүлү жолук окшойт бир байлап, аны тиктеп апам түшөт эсиме, жүрөк сыздайт эй, көңүлү чөгөт саят, жүрөк сыздайт эй, көңүл чөгөт саят. Карагаттай мөлтүрөгөн булактан, кырды көздөй жөнөйм бадам гүл ачкан, жалгыз таман жолдон издейм изиңди, жаз келгенден эй, мен ээрчитип ой бир баскан, жаз келгенден эй, мен ээрчитип ой бир баскан. Жытын искеп карап турдум жазды мен, жаным апам жашоодогу жазсың сен, эл тойгону бадам гүлүн көрсөтүп, сүйүнчүлөп эй, сүйүнчүлөп ой жазды мен, сүйүнчүлөп эй, suyun çölü oy yazdı men.
күнчүлүк ой жаздым Баракелде. Баракелде. Чоң рахмат. Сонун чыгарма. Берүүңүзгө берекем. Дагы бир ыраазычылык айтабыз. Убактыңызды бөлүп, ушундай келип, биздин көрөрмандарга, жалпы эле Баткен элине бир жагымдуу кечки маанайларын көтөрүңүз деген ойдобуз. Эми убакыт деген ушундай экен да, баягы кыска убакыт болот экен. Ошондуктан баягы учкан куш дейт убакытты дагы. Ошондуктан биздин убактыбыз дагы жыйынталып барып жатат. Камераны карап, эркин микрофон берейин. Кыска-мыска калып дейт болсо айтып алсаңыз болот. Биринчиден ушундай эл арасында катылып жүргөн таланттарды эл алдына чакырган сиздерге чоң рахмат. Биринчиден андан кийин кичине болсо да көңүлүңүздөрдү көтөрө алдык деп ойлойм. Буюрса эми чакырсаңыздар сөзсүз түрдө келип турабыз. Буюрса кененирээк эфир кылабыз дагы. Чоң рахмат. Жумалбек, үйдө кичинекейлер бар да? Барбы? Буюрса болот. Болот, буюрса. Тилек кылайлы эле. Анау биздин демөөрчүлөрүбүздүн атынан сонун кичинекей форманы, футболка, шорт анан мен берейин сизге белек катарын. Жакыныңызга же болбосо ушундай бир буюрса, азыр бойдоксуз да? Үйлөнгөн. Үйлөнгөнбүзбү? Буюрса анда ушул уул болсун дейли. Ошо уулуңузга бизден белек болсун. Дагы бир чоң рахмат. Чыныгы талант, баягы жандуу үн, сөзсүз түрдө адам жанын эргитет экен. Мына ушундай жагымдуу чыгармалар тартуулап бергениңизге сизге ыраазычылык, чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз. Буюрса үйүбүздү көрүп алдыңыздар. Ушул эшик ар дайым ачык. Эми сиздердей чын эле таланттуу инсандарга убактыбыз бул аздык кылат. Буюрса кененирээк дагы маектешип, жагымдуу чыгармаларды биздин көрөрмандарга сунуштайбыз. Дагы бир чоң рахмат келгениңизге. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ушу менен биздин бүгүнкү эфирибиз да жыйынталды. Кап деп турсаңыздар керек, тезеле бүтүп калды. Ушундай болуп калат экен да негизиденчи. Буюрса эмки жумадагы сиздер менен көрүшөбүз деген ниеттебиз. Андыктан баарыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн кызматыңыздарда режиссерлук пультта Али Нуркаджаев жана ошондой эле оператор Сүйөрбек мырза жана ошондой эле алып барган аты жөнүм Расул Акматов болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.